Rahmat sizge. Dagı bir ugarmanыбыз бар. Ugarman kulak sizde. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Moskvadan çağırdık. Kulak sizde. Kulak sizde. Allah razı olsun sizden. Kaçırgan adamlar sizlerdi uğup imana gelip namaz okudu. Allah razı olsun sizden. Ben 3 sıram var ile. Ben sıram kaza namazların kanti okuyum. 9 yaştan başlar esetçilerim. Anan baya törөгөндө 40 gün namaz okup aytıp oşonu kemik koyum da şunda. Aha. Anan ekinci suram orozo kalmasam bu kızım 1 yaş 7 ay boldu. Kanday Bala kızınız tamaka girgen mi girgen emes be? Tamak deyip durup, tamak deyip. Tamak jep süt unutup kalgan çürü bolabı je bolboybu? Yok. Süt berbe koysanız kıynalbayбы? Tünü ilayt, tünü yememli ilayt. Gündüzüçü? Gündüzü da yem duran. Çünüktü. Boldu surawыңыз? Anan üçüncü suram hazır hem ayallar var törөгөндөн кийин тугура бузулатынан көкүрөктөр бар угуйлап калат ошону азыр өтө көтөрүп тигеткен го ошондой болобу мусулманчылыкта же туура келбейби Рахмат. Урматтуу бир тууганым, бизге Москвадан карындашыбыз чалат. Биринчиси каза намаз боюнча, мисалы үчүн 20 баштап намаз окуган болсо, каза намазды кантип окуйт дейт. Ayal kişi 9 yaştan başta balagатка жетет, бирок бардыгы аялдар эмес, бул жанагы эң көп тез жеткен деген сөз 15 жашка чейин бар такалат. Ошого аял киши качан этеккир көрүп баштаган, ошондон баштап, балким 13-үндө, балким 14-үндө, бирок такыр этеккир көрбөсө 15 жаштан баштап каза окуйт. Мисалы үчүн 20-дан баштап намаз окуса, этеккир көргөн эстей албаса, демек бул аял 5 жылдыгын 15 жаштан баштап окуйт. Анан арасында төрөгөн болсо 40 күн алып коюусу ага дагы болот, бирок кандай 40 күн? Анткени кээ-бир аялдар 40 күн нифас көрсө, кээ-бир аялдардыкы 10 күндө бүтүшү мүмкүн. Ар бир аял өзүнүкүн билет, ошо төрөттөн кийин канча күн нифас каны келгендигин. Ошону чыгарып коет, анан кийин жанагы ай күндөрүн чыгарып коет. Анткени ар бир айды 7 күндөн көрсө, демек бир айдыкын 23 күн эме көрөт, жанагыдай намаз окуп берет деген сөз болот, урматтуу бир тууганым. Анан каза намаздар ошондо орозо болсо, эгерде колуңузда бир жыл 7 айлык кызыңыз болуп, ал сүттү мындай эмип аткан болсо, анан тамак аш менен ичип сүттөн чыгып кала элек болсо, анда орозону кармабай койсоңуз макул, кийинчерээк кармап бересиз. Анткени ар бир перзент 2,5 жылга чейин эмгенге толук түрдө укугу бар. Аны эмизсеңиз сүт кетип калып, сиз ашка каласыз. Эмизбей койсоңуз кыз кыйналып кала турган болсо, анда орозону кармабастан кийинки жылга калтыргандыгыңыз макул. Андан кийин төрөттөн кийин жанагыдай аялда төрөгөндө ар кандай бир мындай бир жарылуулар болуп башка болгондон кийин ошол жанагы төрөгөн жерлерди оңдотуп тиктирүүгө шарият уруксат берет, урматтуу бир тууганым. Анан жанагыдай көкүрөктөр жанагы эмизгенден кийин башка болгондон кийин бошоп кала турган, ошолордун баарын тарттырып кое турган болсо, албетте буга уруксат бербейт шарият. Анткени бул табигый процесс, ал ошол жанагы бала төрөгөндүктүн, ошол бешке татыктуу энелик макамга жеткендиктин белгиси. Андай кылганга шарият уруксат бербейт, урматтуу бир тууганым. Анткени ал табигый маселе. Бирок табигыйден сырткары чыгып кетип, мындай бир төрөттө мындай бир өзүнүн формасын жоготуп жанагыдай жерлер болуп калса, андан тиктирүүгө уруксат берет, бирок көкүрөктөргө андай кылганга шарият Аллаху алам жол бербейт.